отурганыңардай бул жерде бир канча квадраттар берилген. Алардын жалпы санын кошуу амалын колдонуп эсептөөбүз керек. Ал үчүн бул жердеги квадраттар узунунан канча катарда жайгашканын карап чыгабыз. 1, 2, 3. 3 катарда жайгашыптыр. Ар бир катарда канчадан квадрат бар экенин эсептейбиз. Бул биринчи катарыбыз. Биринчи катарыбызда 1, 2, 3, 4, 5 квадрат бар экен. Ал эми экинчи катарды карайбыз. Экинчи катарыбызда 1, 2, 3, 4, 5 квадрат берилиптир. Үчүнчү катарыбызды карайбыз. Үчүнчү катарыбызда дагы 1, 2, 3, 4, 5 квадрат берилиптир. Анда мен бул жердеги квадраттардын жалпы санын табуу үчүн биринчи катардагы 5ке кошобуз, экинчи катардагы 5 квадратты, ага кошобуз, үчүнчү катардагы 5 квадратты. Демек, биз бул жердеги жалпы квадраттардын санын табуу үчүн бул сандардын суммасын эсептөөбүз жетиштүү. Ушул эле квадраттарды дагы башка жол менен дагы эсептеп көрсөк болот. Ал үчүн бул жердеги квадраттар туурасына канча катарда жайгашканын карап чыгабыз. Бул туурасына жайгашкан квадраттарды белгилеп алабыз. Бул биринчи катар, экинчи катарыбыз, үчүнчү катар, ал бул болсо төртүнчү катар, бул болсо бешинчи катар. Бешинчи катар. Ар бир катарда канчадан квадрат жайгашкан? 1, 2, 3. Демек, ар бир катарда 3төн квадрат бар. Алардын жалпы санын табуу үчүн биринчи катардагы 3 квадратка кошобуз, экинчи катардагы 3 квадратты. Ага кошуп алабыз, үчүнчү катардагы 3 квадратты. Ага дагы кошуп алабыз, төртүнчү катардагы 3 квадрат. Кошобуз, бешинчи катардагы 3 квадратты. Биз бул жердеги берилген жалпы сандардын суммасын эсептегенибизде, бул жерде канча квадрат берилгендигин эсептеп алабыз.